Kardeş bizde vakit al, объект özün bilesin. Tez aranın içinde şu Ange suluk salonunu almashtırıp kovala dep soranat az kardeşim. Sana kelip soranıp жатканыма жарым saat oldu kardeşim. 30 minut sana arnadı hazır. Ар бир эми 30 minut арнасак bizde жумуш убактысы бүтөт. Баткен шаардык мэриясы шаар аймагында илинген көрнөк жарнактарга атайын рейд өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө шаарда тил эрежелеринин талабына жооп бербеген көрнөк жарнактар алынып, ээлерине мыйзам бузгандыгы үчүн эскертүүлөр берилди. Биринчи ушу мамлекеттик тилде жазылыш керек, андан кийин расмий тилде, анан баягы мүмкүнчүлүккө карап, анан башка тилдерге уруксат берилет. Бирок биринчи эне тилибиз чоң көлөмдө жазылып, расмий тил андан кичинерээк шрифт деп коебуз орусча. Ошол кичинерээк өлчөмдө жазылыш керек. Ушул кыргыз болуп жаралгандан кийин ушул кыргыз тилибизди биз сакташты билишибиз керек. Ушурдан пайдаланып баардык ушул жеке ишкерлерден суранып кетет элем, ушу кайдыгер мамиле кылбай, эгерде биз өз тилибизди өзүбүз колдобосок, башка бирөө колдобойт. Негизинен жарнама, жазылган жарнамалар кыргыз тилинде так дагана жазылыш керек. Ал боюнча атайын мыйзам бар. Мыйзам чегинде гана жазса биз аларды колдойбуз. Ал эми чет тилдерде, мисалга эл аралык тилдерде которулбаган медициналык терминдерде биз талап кылган жокпуз. Болгону кыргыз тилинин жазылышын эрежесин гана алардан талап кылып атабыз. Туура так жазылышын. Себеби келген кардарларга түшүнүктүү, дагана түшүнүктүү болуш үчүн ошол дүкөнгө киргенге ыңгайлуу жаратыш үчүн дагана так болуш керек. Бүгүнкү күндө шаар тегерегинде жана негизги көчөлөрүндө ар кайсы тилде жазылган иретсиз жарнамалардын саны көп. Шаар тургундарынын айтымында мындай жарнамалар шаардын көркүнө терс таасирин тийгизип, жарандардын күнүмдүк жашоосуна да ыңгайсыздыктарды жаратат. Ашканабы же болбосо кафе, же болбосо мындай салондордун дагы көрнөк жарнактары кыргыз тилинде, нукура кыргыз тилинде жазылышы керек да өзү. Мен оюм боюнча ошо. Мындай туура эмес жазылган жазуулар өтө эле көп кезигет. Туш келди жерге башаламан кылып, ардамелерди жазып илип кое берген негизи туура эмес. Баткен шаарында рекламалар абдан көп колуң аралашып, түшүнүксүз рекламалар турат. Ошолорду кыргызча жазып койсо, мага окшогондар түшүнөт. Рети менен англисча жазбай, башка тилде жазбай кыргызча жазып койсоңор, окуп кичине түшүнүп, биз бир нерсени билебиз. Эскерте кетсек, жеке ишкерлерге жана соода түйүн ээлерине 10 күн мурда эскертүүлөр берилип, илген жарнактарынын кыргыз тилинде жазып кайра орнотууга мөөнөт берилген. Бирок талаптар аткарылган эмес. Шаарда жарнактарды басып чыгарган көрк ишканасынын менеджеринин айтымында жарандар ар кандай темадагы көрнөк жарнактарга басып чыгарууга буйрутма беришет. Бирок кыргыз тилинин талаптарын аткаргандар аз. Биз мына район шаар аймагында көрнөк жарнактарды кыргыз тилинде чыгарууга аракет жасап келебиз. Себеби тил мыйзамынын аткарууга аракет кылабыз. Кээ бир адамдар өздөрүнүн башка тилде жазууга аракет жасайт. Ошолорго да бир эскертип, ушундай мыйзам бар, ушундай эскертүүлөр бар. Мэриянын жана башка мамлекеттик ишканалардын берген эскертүүлөрдүн негизинде кыргыз тилинде жасоого багыт беребиз да. Кээ биркилер өздөрүнүн эле оюн чыгарганга аракет кылат. Бизде дайыма эле бирдей эмебиз бар. Багытыбыз кыргыз тилинде көбүрөөк басымды кыргыз тилинде жасоого аракет кылабыз. Кандайдыр бир ишкананы же болбосо кызмат көрсөтүүнү жарнамалоодо жөнөкөй эле аталышы, аткарган кызматы түшүнүктүү болуусу жетиштүү. Башаламан жарнама ыңгайсыздыкты жаратып, шаардын көркүн бузгандан башка эч бир пайдасы жок дейт шаар тургундары. Кыргызча жазып койсо бардык өзүбүзгө эле жакшы, улуттун баалуулугу. Маселен мен көп эле жактарга барып жүрөм. Турцияда деле жалаң өздөрүнүн тилинде, Өзбекстанда дагы илгери эле Союз мезгилде эле өздөрүнүн тилин бийик коюшкан. А биз эми мына кадам таштап, эми гана толук, даже мүмкүнчүлүгүбүз жок киргенгечи, эми үйрөнүшүбүз керек. Улуттук каада салттарыбызды, тилибизди бийик койсок өзүбүзгө эле жакшы. Кыргыз боюнча эле калган жакшы болот деп ойлойм. Мага окшогон жеке ишкерлерди тез аранын ичинде мыйзам чегинде оңдогондорго чакырып кетет элем. Жарнама туура, так, багыттуу жана ыңгайлуу болсо, ээсине киреше алып келиши талашсыз. Бүгүнкүдөй рейд мындан ары да уланмакчы. Жоройок Кубанычбек уулу, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Ошондо кыргызча которуп, кыргызча жазасың да шрифттерин.